Бул видеодо ушул 11 баш букан 4 ай байлап канча прибыль түштү, канча расход кетти, канча жем жеди, канча чөп жеди, ошол жөнүндө толук айтып берейин. Комментарийлерге да көп суроолор келиптир, ушул бука баккан прибыльнабы же анча эмеспи деп. Кыскача айта кетсем, 3 жыл мурун жаңы баштаганда 3 баш эле букачарлар менен башталган. 1 жашка толо элеген музоо деп деле койсо болот. Ушу 3 баш музоо менен башталып, 11 башка жетти. Буюрса результаттар сонун, уже буканын да эбин таап, бука байлаштын да мына кебетелери сонун. 4 ай болгон кези мына азыр көргөндөй эле. Бул жерде болсо жаңы байлоого киргендеги кебетеси мына көргөндөй эле аябай кандай слабый, арык, бою кыска. 4 айда негизи сонун результат көргөн адамдар деле улар 4 айда сонун жасапсың, 6 айдын результатын чыгарып коюптурсуң деп таң калгандар деле болду. Расход боюнча айта кетсем, расход 4 ай байлаганда 1 айы бул букалар жемге көнгөнүнө кетти. Ошондо эми грубо айтканда 1 суткада 1 баш 5 килограмм жеди 1 ай бою. Андан кийин 2, 3, 4 айлар строго 9,5 килограммдан жеп атышты суткасына. Саман болсо, саман бир түк грубо айтканда 10-15 күнгө бир букага жетет, смело жетет. Саман эле жейт, чөп такыр эле салынбайт. Ошо суроолор да болуптур, ушу чөп бересиңби, саман бересиңби деп. Чөп такыр эле берилбейт, тока саман. Анан акчасы боюнча айта кетсем, жемди күзүндө даярдалат. Негизи жерлер чабылып аткан кезде, арзаныраак кезинде. Ошондо жемдин составы бул кукуруза, жмых, арпа, буудай, анан витаминдер бар. Ошолор эми оптом баарын эсептегенде 1 килограмм жем ошо 25-жылы 19 сом 70 тыйынга турганда, ошондо 1 килограмм өзүңөр деле эсептесеңер болот. 4 айда 9,5 килограммдан бир бука жесе канча расход кетиптир. Бул жерде сатып алынганда деле жазында сатып алынгандар бар. Жазында алып, жайлоого барып, жайлоодон келип байлоого киргендер бар. Анан уже күзүндө эле сразу жайлоодон түшүп аткан малды базардан барып сатып алганда 4 баш бар. Разницасы эми жакшы эле болот. Негизи жайлоого барып келген, конечно, прибыль көбүрөөк болот. Мисалы 50 миңге алсаң, аны 100-120 миңге сатасың. Могул жерде мына 65ке алынгандар 140 миңден кетишти. Буюрса сонун болду. Күзүндө базардан алынгандар 90 миңден алынып, тоже 140 миң, 145 миң ошону тегерегенде кетти. Эми өзүңөр деле салыштырып көрсөңөр болот кандай. Мына бул болсо 26-жылдын закуп. Кичинекейлери бар, чоңдору бар. Бул жерден сорттолду. 1 ай ушун жемде турушту, бою өсүп, уже мындай потенциалы барлар жайлоого кетти. Слабый, бою өсчүдөй эмес, жүдөөрөөктөрү үйдө калып, дальше байланып, базарга сатылып, алардын ордуна кичине более-менее мындай мурунку видеолордо көргөн 4 баш букачар келди. Алар кичине мындай достойныйлар. Буюрса күзгө чейин алар да дүкү өсүп, алар да буюрса байлоого кирип жакшы результат көрсөтөт го деген ой бар. Анан ошо прибыль болобу дегендер үчүн айта кетсем, минуска точно кетпейсиңер. Мен мисалы вообще эле кеткен жокмун. Биринчи жылы вообще саманды да, арпаны да, буудай бүт баарын сатып алдым. Ал жылы деле сонун болду. Акыркы жылдары арпа, буудай себилип атат. Алар сатып албай, кукуруза менен жмых деле сатып алам. Анда дагы еще дагы жакшыраак результат болуп атат. Буюрса ушул жерде 15 буканын орду бар. Ошолор 15 толгондон кийин буюрса дагы өзүнчө орун жасалып, дагы чоңойтуп кеңейтейин деген ой бар. Буюрса ошол кимге ушундай букалар кызыктуу болсо, кандай дагы дальше кыймыл аракет болот, ошону да көрүңөр келсе, каналга каттала кеткиле. Ойлоруңарды жазып, кандай видеолор дагы чыгарсам болот, кандай видеолор кызык.